Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кээде биз мына ушул Аллахтын үйү болгон мечит босогосун аттап, мына ушул жерге күн сайын 5 вакыт намазды өтөгөнгө аракет кылып келебиз. Аллах Таала Куранда "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада" Аллахтын мечиттеринде ошол дуа кылган кезде, ибадат кылган кезде Аллахка кошуп дагы бир нерселерге дуа кылбагыла, ибадат кылбагыла дейт. Бул мечит жердин эң абзел жери. Жана Аллахтын райымы түшүп тура турган жер. Жана ошондой эле периштелер пенделерге истигфар айтып тура турган жер, бир орун. Бул мечит ошол 7 мүчөбүз менен саждага барып Аллахка өз кулдугубузду ошол моюндап кулдук кыла турган, ибадат кыла турган бир орун. Ушул мечит адептеринен бир адепти айта турган болсок, мына ушул азан айтылгандан кийин азан менен каматтын ортосунда ошол мечитибизде, эми кайсы бир мечитте болсо дагы 3-4төн отуруп алып, ошол бири-бирибизге мындайча айтканда шыбырашып сүйлөгөндү токтотсок. Бул азан менен каматтын ортосунда көптөгөн жакшы иштер бар. Дуа кылса, пенденин дуасы кабыл болот. Жана ошондой эле нафил намаздар бар. Жана ошондой эле мына ушул убакытта көпчүлүк мусулмандар азан айтылгандан кийин каматка чейин 2 рекет намаз окуйт, Куран окуйт. Эми Куран окуган кезде дагы ошол бирөөнүн намазына бир зыян берип койбоо максатта, мындайча айтканда адаштырып жибербөө максатта кичине өзү уккудай кылып окуш керек. Жана бирөөгө эгер сүйлөө муктаждыгы болуп кала турган болсо, акырын билдирбей сүйлөө керек. Эми кээ бирлер ушул мечитке киргенден кийин ошол телефонго жооп берет дагы, анан телефонго жооп берип келгиси калса, ошо телефон чалынып кала турган болсо, мечиттин ичинде эле кыйкырып сүйлөп ушул жооп берип кетет. Акырын өчүрүп коюш керек, же болбосо сыртка чыгып зарыл иш боло турган болсо, сырттан бүтүрүп келүү керек. Кала берсе, мына хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан айтылгандан кийин каматтын ортосунда, азан менен каматтын ортосунда мечиттен чыгып кетүүдөн кайтарган, үзүрсүз. Эгер бир зарыл иш боло турган болсо, анда кетсе болот. Өтө бир зарыл иш боло турган болсо, же дараты сынып кала турган болсо, дараты бузулуп кала турган болсо, чыгып кетсе болот. Мына ушул аралыкта мындайча айтканда пенде намазда болот. Сиз мечитке 1 саат алдын келдиңизби намаз окуу максатта, же жарым саат алдын келдиңизби, же 15 мүнөт алдын келдиңизби, же 5 мүнөт алдын келдиңизби, мечит босогосун аттап кирип отурган кезде, бул жерге ибадатты баштаган кезиңизде, же отурган кезиңизде, кала берсе намазда болбосоңуз дагы сиз уз намаздасыз. Намазда кайсы бир пенде бир намазды окуп, экинчи бир намазды күтүп отурса, ошол пенде намазда. Хадисти караң, ошол пенде намазды күтүп отурса, ошол пенде намазда дейт. Жана периштелер ага истигфар айтып турат дейт. Качан ошол пенде тараптан бир туура эмес иш болуп кала турган болсо, же бир кыйкырып жибере турган болсо, же бир туура эмес иш жасап кое турган болсо, ошол периштелер ошол пендеге истигфар айтууну токтотот дейт. Сиз намазга келдиңиз, мечитте намазды күтүп отурасыз, ошол пенде, о Аллахым, ушул пендеге райым кылган, ушул пендеңдин күнөөлөрүн кечирген, ушул пендеңдин тобаларын кабыл кылган деп истигфар сурап отурат экен периштелер. Эгер пенде тараптан бир кыйкыруу болгондо, туура эмес иш болгондо, периштелер ошол пендеден тез алыстап кетет. Мына ошондуктан кээ бир туура эмес иштерибиз менен көптөгөн жакшылыктардан куруп калып кетебиз. Бул мечитке Аллахка ибадат кылуу үчүн, Аллахка сыйынуу үчүн, Аллахтын парзы болгон ушул намаз ибадатын аткаруу үчүн келебиз. Хадистерде мына айтып өттүк, эгерде пенденин намазы кабыл болбой турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, намазы кабыл болбой турган болсо, башка иштери да кабыл болбойт дейт.
Başka işi pendenin namazdan başka ne işleri var? Pendenin başka namazdan başka sadakaları boluşu mümkün, orozosu boluşu mümkün, acılığı boluşu mümkün. Eğer kişine bir hareket menen kelişibиz керек namazga. Ушул namaz азыр окуй турган намазымды Allah kabul kılsa eken, ушуга hareket kılıp кылайын, oyumdu топтоп, ушул намазды өтө bir şariatка ылайык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй аткарайын, ушул ибадатым kabul болуп калса экен деген bir үмүт менен келип отурубуз керек. Анан бул мешитке тойго келгенде, анан bir жерге чайханага баргандай анан келбейт эч бир инсан. Бул жакшы эмес. Ар бир жердин өзүнүн адеби бар, өзүнүн жол жобосу бар. Шариат бул нерсени бизге ар бир нерсени икир-чикирине чейин, майда чүйдөсүнө чейин баяндап койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол азан убактысы жакындап калган убакытта азанчысы Билалга айтат экен: "Арихни я Билал", намаз менен бизди бир кубандырып бер дейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сажда кылган убакытта, намаз окуган убакытта дагы бир Раббиме сажда кылар бекенмин, дагы бир Раббиме кайтар бекенмин, дагы бир ибадат кылар бекенмин деген бир намазда мына ушундай абалда чыгат эле. Бул өмүр кыска эле, бул өмүр. Бул жашоо кыска эле. Ар бир инсандын рызкысы чектелүү. Кээде инсан өзү билбей калат, кээде аялына айтат: "Түшкү тамакты, обедти даярдап койгун" дейт. Кайра ошол обедти жебей калышы дагы мүмкүн. Мына ушундай адамдар бар, мына жашоодо билип атабыз, көрүп атабыз. Аялына түшкү тамакты даярдап кой, түшкө мындай тамак даярдап кой, же кечки тамакты мындай даярдап кой дейт. Бирок ошол тамакты кайра өзү жей албай калган адамдарды көрүп атабыз. Биздин жашоо деле мына ушундай эле. Алып кете турган, акыретке алып кете турган нерсе ла илаха иллаллах сөзүнөн кийинки эң улуу ибадат, күн сайын аткара турган парзыбыз мына ушул 5 вак намаз. İnsandın 5 вак намазы кабыл боло турган болсо, пенденин башка амалдары да кабыл болуп кетет. Бул биз үчүн жакшылык. Валлаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.